Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кайрадан кезектеги сабагыбызды улантабыз. Силер менен мен Нургүл Тайыр кызы. Бүгүн сабагыбызда морфология бөлүмүнөн сөз түркүмдөр, анын ичинен зат атоош жөнүндө сүйлөшөбүз. Кыргыз тилинде 12 сөз түркүм бар. Маани берүүчү, маани бербөөчү, анан өзгөчө сөз түркүмдөр деп бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөргө зат атооч, сын атооч, сан атооч, ат атооч, этиш, тактооч кирет. Ал эми кызматчы сөз түркүмдөргө байламта, бөлүкчө, мадалдык сөз, жандооштор кирет. Өзгөчө сөз түркүмдөргө болсо тууранды сөздөр, сырдык сөздөр кирет. Эми кыздар, кыргыз тилинде эреженин жаттоонун кереги жок деп көп жолу айтам. Маселен, маани берүүчү дегенде ал сөздү айтканда мааниси болот, түшүнөбүз. Демек булар маани берүүчү сөз түркүмдөр. Маселен, компьютер, парта, стол, кол, мектеп, кызыл, жашыл, мен, сен, барды, келди, эртең, бүгүн. Демек бул учурда биз сөздөрдүн маанисин түшүнүп жатабыз. Маани бербөөчү кызматчы сөздөр жана, балким, да, албетте деген сөздөрдү айтканда маани бербейт. Демек булар сөз менен сөздү, сүйлөм менен сүйлөмдү байланыштырда кызмат аткарат. Ошондуктан маани бербөөчү кызматчы сөздөр. Өзгөчө сөз түркүмдөр бул маани берүүчүгө да, маани бербөөчүгө да окшошпойт. Адамдын кайгырганда кайгысын, кубанганда кубанычын, ички туюмун билдирет. Ошондой эле заттын үнүн, табышын билдирет, элестүү көрсөтөт. Ошондуктан булар өзгөчө сөз түркүмдөр. Аларга тууранды, сырдык сөздөр кирет. Зат атооч. Зат атооч бул заттын же заттык маанидеги түшүнүктөрдүн атын билдирген сөздөр. Ким эмне деген суроого жооп берет. Зат атооштун башка сөз түркүмдөрдөн айырмачылыгы сан, жак, жөндөмө жана таандык категориялар менен өзгөрөт. Булардын ар биринде сабактын жүрүшүндө токтолобуз. Зат атооштун түрлөрүнө токтоло турган болсок, сөздүн составына карай жөнөкөй жана татаал зат атоош деп бөлүнөт. Морфологиялык түзүлүшүнө карай тубаса жана туунду зат атооштор деп. Ал эми заттын атоо касиетине карай жалпы жана энчилүү зат атооштор, заттардын табияты боюнча конкреттүү жана абстрактуу зат атооштор деп бөлүнөт. Сөздүн составына карай жөнөкөй жана татаал зат атооштор болгондо, жөнөкөй зат атооштор асан, парта, китеп, апа, ата, калем. Силер көрүп тургандай, бул бир эле сөздөн куралат. Татаал зат атооштор ата-эне, ала тоо, өнөр жай. Силер көрүп тургандай, эки же андан ашык компоненттүү сөздөрдөн куралат. Морфологиялык түзүлүшүнө токтоло турган болсок, тубаса жана туунду зат атооштор деп бөлүнөт. Тубаса зат атооштор башка сөздөн жасалбаган уңгу зат атооштор. Аларга мүчө уланбайт. Сөз өзгөртүүчү мүчө уланат, бирок бул учурда деле тубаса зат атооштор дейилет. Анткени тубаса зат атоошторго сөз өзгөртүүчү мүчө уланганда деле жаңы сөз пайда болгон жок. Камчы, алтын жана башкалар. Туунду зат атооштор башка сөзгө сөз жасоочу мүчө улануу менен жасалат. Демек жаңы сөз пайда болот. Там деген, үй деген сөз, ага чы мүчөсү уланганда тамчы деп, тамчы жамгырдын тамчысы пайда болду. Билим, малчы, ишкер жана башкалар. Заттардын атоо касиети боюнча жалпы зат атооч анан энчилүү зат атооч деп бөлүнөт. Жалпы зат атооштор бир түргө берилген аттар, мисалы гүл, чыны, адам, эл, коом, эркек, бала жана башкалар. Энчилүү зат атооштор бул бир затка берилген аттар, ага адам аттары, жер суу аттары кирет. Азамат, чаткал, айгыржал, жалалбат, асан, үсөн жана башкалар. Заттар табияты боюнча конкреттүү жана абстрактуу деп бөлүнөт. Конкреттүү зат атооштор бул кармоого, саноого жана элестетүүгө мүмкүн болгон заттарды атаган сөздөр. Китеп, таш, тоо. Башкача айтканда, конкреттүү зат атоошторго адамдын дене мүчөсүндөгү 5 бөлүгү катышса, бул конкреттүү болот. Ошол 5 бөлүк катышпаса, абстрактуу болот. Маселен, көрө алсак, колубуз менен кармай алсак, мурдубуз менен сезе алсак, кулагыбыз менен уга алсак, демек булар
конкреттүү зататоштор. Абстрактуу зататоштор кармай албасак, санай албасак, элестетүүгө мүмкүн болбосо, булар абстрактуу зататоштор. Сезим, ой, акыл, сүйүү жана башкалар кирет. Зататош жасоочу мүчөлөргө атош сөздөрдөн зататошты жасоочу мүчөлөр кирет. Маселен, ч, кызматчы. Кызмат деген сөзгө ч мүчөсү уланып, кызматчы деп жаңы сөз пайда болду. Ишкер, чык капчык, лаш жолдош, поз илимпоз, лык балалык, чылык токчулук, чай китепче, кеч араба кеч, мак башмак, кана басмакана, кор чайкор, ча кудача, тай акетай, ке эжеке, ай жубай. Жогоруда айткандай эле аточ, кызмат деген зататоч, санаточ, сынаточ, ататоч сөздөр атоштук болот дедим. Кызмат деген зататочко ч мүчөсү уланганда деле кайра эле атоштук пайда болуп атат, зататоч сөз кызматчы деп. Эми этиш сөздөрдөн зататош жасоочу мүчөлөр. Башкача айтканда, мүчө уланганга чейинки сөз этиш болот. Ага зататош жасоочу мүчө улангандан кийин да зататоч пайда болот. Басым, май сайма, мал ташымал, мак оймок, гы чалгы, у жазуу, ынды чалынды, мыш турмуш, ыш согуш, ыч кубаныч, дак куурдак, гак соргок, ак күрөк, аша чыгаша, лак быштак, ган чагылган. Эми силер көрүп тургандай, чал деген сөз, этиш сөз, чал жыгыт, ага гы мүчөсү улангандан кийин чалгы, чөп чаба турган чалгы пайда болду. Зататоштун жөндөөлүш типтерине токтололу. Кыргыз тилинде силер билгендей 6 жөндөмө бар. Аточ, илик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш. Аягы үндүүлөр жумшак жана каткалаң үнсүздөр менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшүнө токтололу. Атошто суу, кагаз, кат. Иликте суунун, кагаздын, каттын. Барышта сууга, кагазга, катка. Табышка сууну, кагазды, катты. Жатышка сууда, кагазда, катта. Чыгышка суудан, кагаздан, каттан. Ал эми аягы сыкы, ныкы, фыты, кыты, ныгы, ныды, мыны менен бүткөн сөздөрдүн жөндөөлүшүндө бир табыш кошулуп жөндөөлөт. Маселен, Минскнин эмес, Минскинин, фондунун, актынын, Минскиге, фондуга, актыга, Минскини, фондуну, актыны, Минскиде, фондуда, актыда, Минскиден, фондудан, актыдан, жана башкалар. Ал эми таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөөлүшүнө токтоло турган болсок, жалпы таандык ныкы мүчөсү биринчи, экинчи, үчүнчү жактагы сөздөргө уланганда. Мисалы, атоочто атасыныкы, атасыныкыны, атасыныкына, атасыныкын, атасыныкында, атасыныкынан. Ал эми биринчи, экинчи, үчүнчү жактагы сөздөр 6 жөндөмөдө жөндөөлгөндө. Биринчи жакта атам, иликте атамдын, атамын экөөнө тең жол берилет. Барыш атама, табыш атамды, атамы, жатыш атамда, чыгыш атамдан, атаман. Экинчи жакта аточ атаң, иликте атаңдын, атаңын экөөнө тең жол берилет. Барышта атаңа, табышта атаңды, атаңы, жатышта атаңда, чыгышта атаңдан, атаңан. Үчүнчү жак атасы, илик атасынын, барыш атасына, табыш атасын, жатыш атасында, чыгыш атасынан. Атасыны деген сөз жок да кыргыз тилинде, ошондуктан акыркы табыш түшүп калып атасын дейлет. Заттардын таандык болуп айтылышы жактаандык мүчөлөр. Биринчи жакта жекелик түрү атым, балам. Көптүк түрү ыбыз, атабыз, балабыз. Экинчи жакта жекелик түрү атың, балаң. Ыңыз, атыңыз, балаңыз. Көптүк түрү ыңар, атыңар, балаңар. Ыңыздар, атыңыздар, балаңыздар. Үчүнчү жакта сы мүчөсү жалганат, аты, баласы деп. Жалпы таандык ныкы мүчөсү, толук түрү. Элдики, мектептики, малдыкы, балаңдыкы.
кыскартылган түрү баламкы, балаңкы, эжеңки, атаңкы, агамкы. Демек, толук түрүнө да, кээде кыскартылган түрүнө да жол берилет. Маселен, анда мен чоң атамдыкында болчумун. Демек, чоң атамдыкына да деген толук түрү, чоң атамкы Сары булакта кыштоочу. Чоң атамкы деген кыскартылган түрү. Бир күн эжемдикине келсем, кул болду бар экен. Эжемдикине толук түрү, бул кийимдер балдарыңкы дешти. Балдарыңкы дагы жалпы таандык мүчө уланып жатат. Эми зататоочтун синтаксистик кызматына токтоло турган болсок, 5 сүйлөм мүчөсүнүн тең милдетин аткарат. Кыргыз тилинде сүйлөм мүчөлөрү 2 чоң топко бөлүнөт. Баш мүчөлөр жана айкындооч мүчөлөр деп. Баш мүчөлөргө баяндооч кирсе, айкындооч мүчөлөргө аныктооч, толуктооч, бышыктооч кирет. Маселен, алатоо бүгүн кулпунду деген сөздө алатоо деген зататоч, конкреттүү зататоч, энчилүү зататоч. Баяндоочтук көз коркок, кол баатыр. Демек, кыргыз тилинде мындай эреже бар. Сүйлөмдүн аягына келген сөздөр баяндооч болот. Эгер ал зататоч, сынаточ, санаточ сөздөрдөн турса, атоочтук баяндооч дейилет. Кыймыл аракетти билдирген сөз болсо, ал этиштик баяндооч болот деп. Бул жерде коркок, баатыр деп адам тибине өтүп кетип жатат. Ошондуктан коркок, баатыр дегендер бул зататоч сөз болуп калды. Жеңиштин туусун жогору көтөрөбүз. Эмненин? Жеңиштин. Аныктооч. Бул дагы зататоч сөз болду. Адам ойго тойбойт. Жетим менен жесирге карабадың беш каман. Жетилсин деп жардыны санабадың беш каман. Негизинен кыргыз тилинде сүйлөмдүн акырындагы сөздөр баяндооч дейилет деп атап жүрөбүз. Бирок ырларда инверсия кубулушу жүрүп, сөздүн аягында баяндооч болбой, балким сөздүн ырдын башында деле баяндооч болуп калышы мүмкүн. Жогоруда ойго, жесирге деген толуктооч, зататоч сөз боло алды. Мен быйыл ысык көлдө эс алам. Ысык көлдө деген бышыктооч сөз, каякта деген суроого жооп берип бышыктооч болуп, орун бышыктооч болуп, бирок жердин аты, энчилүү ат, бул дагы зататоч боло алды. Жөндөмө жана жөндөмө мүчөлөр жөнүндө сүйлөшсөк. Жогоруда айткандай, кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар. Атооч жөндөмөсү ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Анын мүчөсү жок. Мисалы, соодада достук жок десек, достук деген эмне жок деген суроого жооп берет. Достук эч кандай мүчө уланган жок. Демек, атооч жөндөмөсүндө туруп жатат. Илик жөндөмөсү кимдин, эмненин, кимдердин, эмнелердин, каердин, кайсы жердин деген суроолорго жооп берет. Анын мүчөсүнүн баштапкы мүчөлөрү нын, дын, тын, ын, 16 мүчөсү бар. Маселен, турмуштун көркүн күн берет, ырчынын көркүн үн берет, эмненин турмуштун, эмненин ырчынын. Барыш жөндөмөсү кимге, эмнеге, кайда, каерде деген суроолорго жооп берет. Алгачкы мүчөлөрү га, ка, а, 12 мүчөсү бар. Мисалы, мекен баатырга өз эне, коркокко өгөй эне. Баатырга, коркокко дегенде га, ко мүчөлөрү уланып жатат. Табыш кимди, эмнени, каерди, кимдерди, эмнелер деген суроого жооп берет. Анын баштапкы мүчөлөрү н, т, д, ы, 16 мүчөсү бар өзгөрөт. Эгинди көгүндө орбо, алманы көгүндө жебе. Эгинди, алманы, эмнени деген суроого жооп берип, табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып жатат. Жатыш кимде, эмнеде, кайда, каякта, качан деген суроолорго жооп берет. Алгачкы мүчөсү да, та, 8 мүчөсү бар, өзгөрөт. Эр жигит үйдө туулуп, жоодо өлөт, үйдө, жоодо, да, дө мүчөлөрү уюштуруп жатат. Чыгыш жөндөмөсүнүн суроолору кимден, эмнеден, кайдан, кимдерден, эмнелерден, качантан, каерден, кайсы мезгилден, дан, та, ан деген мүчөлөр уюштурат, 12 мүчөсү бар. Жалгыз тарак шамалдан коркот, шамалдан, энеден жакын тууган жок, энеден. Зататоштун жак мүчөлөрү менен өзгөрүшүнө токтололу. Кыргыз тилинде 3 жак бар. Биринчи, экинчи, үчүнчү жак. Биринчи жак мен, жекелик саны мын, мин, мун, мүн мүчөлөрү уюштурат. Ал эми
көптүк саны биз, аны біз, биз, буз, бүз, пыз, пис, пуз, пүз деген студент мүчөлөр уюштурат. Мисалы студентмин, бул биринчи жак жөнөкөй түрү. Окуучубуз, бул биринчи жактын көптүк түрү. Экинчи жакта сен, сылык түрү сиз, аны сын мүчөсү жекелик түрдө уюштурат. Көптүк жүрү силер, сыңар мүчөсү уюштурат. Мисалы кызматчысың, экинчи жактын жекелик түрү, кызматчы сыңар, экинчи жактын көптүк түрү. Сиз сылык түрү, сыз мүчөсү уюштурат. Мисалы депутатсыз деп. Ал эми көптүк түрү сыздар, сиздер, студентсиздер. Үчүнчү жак ал, көптүк түрү алар. Жөндөмөлөрдө турган сөздөрдүн синтаксис кызматына токтоло турган болсок, атоош жөндөмөсү ээлик, баяндооштук, аныктооштук, каратма сөз, атама, сүйлөм милдетти аткарат. Мисалы күндүн нуру чачырады, эмнеси чачырады, нуру бул ээлик милдетти аткарып келди. Бул асандын комузу баяндооштук милдетти аткарып келди. Айдын жарыгына улуу тоолор мемилейт, айдын аныктооштук милдетти аткарды. Каратма сөз, жерене мен келдим, жерене каратма сөз, атама сүйлөм түн, жаз, кыш. Ал эми илик жөндөмөсү бул аныктооштук гана милдетти аткарат. Мисалы мүйүздүү эненин өзүндөй көрүндү, эмненин мүйүздүү эненин. Барыш жөндөмөсү бул толуктооч, бышыктооштук милдетти аткарат. Жигитке 60 өнөр аз. Эгер кыймыл аракетти билдирбеген жөн гана зат атоочу сөзгө уланса толуктооч болот. Ал эми кыймыл аракеттин ордун, мезгилин, сын сыпат, сан өлчөмүн билдирген сөздөргө уланса, бул бышыктооч болот. Мисалы ысык көлгө бардым, орун бышыктооч. Каяка бардың? Ысык көлгө. Табыш жөндөмөсү бул толуктооштук гана милдетти аткарат. Мисалы алтынды сансыз кылып тапкан эмгек, адамды адам кылып баккан эмгек. Алтынды, адамды жөн гана кыймыл аракетти билдирбеген жөн эле зат атоочу сөзгө уланды. Жатыш жөндөмөсү бул баяндооч, толуктооч, бышыктооч сөздөргө уланат. Мисалы жылкынын көркү желеде, баланын көркү энеде, желеде, энеде. Толуктооч, элден акыл сөздөр көп, элде. Бышыктооч, окуучулар эки жерде иштеп жатышты. Канча жерде? Эки жерде. Силер көрүп тургандай кыймыл аракетти билдирип жатат. Чыгыш жөндөмөсү толуктооштук, бышыктооштук сөздөрдү уюштура алат. Мисалы бакты жемишинен тааны, эмнесинен? Жемишинен. Шаардан, айылдан, райондон келген эл көп. Каяктан? Шаардан, айылдан, райондон. Демек, чыгыш жөндөмөсү бул учурда бышыктооч сөздөргө улана алды. Илик жөндөмөсүнүн 16 мүчөсү бар. Алгачкы мүчөсүнүн, демек, илик жөндөмөсүнүн мүчөлөрүнүн улануу тартибине назар салсак, үндүүлөр менен бүтсө эгер нын, нун, нүн, нүн уланат. Мисалы баланын, тоонун, эненин, төөнүн. Жумшак үн сөздөр менен бүтсө дын, дун, дин, дун уланат. Мисалы жаздын, коомдун, билимдин, көздүн. Каткалаң үн сөздөр менен бүтсө тын, тун, тин, тун уланат. Мисалы каттын, топтун, китептин, өтүктүн деп. Ал эми үчүнчү жактын таандык ы, сы жана жалпы таандык ныкы мүчөлөрү менен аяктасаанда ын, ин, үн мүчөлөрү уланат. Малын, саатын, баласын, инисин, үйүнүн, куроосун, мектептин жана башкалар. Маселен, үйгө мейман келип калды деген атамын үнү чыкты. Атамын ак караны тааныса акылга терең болсо деп энеңин эки көзү төрт, энеңин жазылган каттын ичинде жалыны кетти денемин, касиети эмгекчил, кайратын көрсөтөт күчүңүн. Барыш жөндөмөсү га мүчөсү алгачкы мүчөсү, анын 12ге өзгөрөт. Үндүүлөр менен жана жумшак үн сөздөр менен аяктаса га, ге, гө, мисалы талаага, тоого, аскерге, көчөгө. Каткалаң үн сөздөр менен аяктаса ка, ко, ке, кө, ташка, отко, терекке, жүрөккө.
биринчи, экинчи, үчүнчү жактын таандык жана жалпы таандык мүчөсү менен аяктаса а, э, о, ö мүчөлөрү уланат. Мисалы, Мекен Баатырга өз эне, Коркокко өгөй эне, Баатырга Коркокко. Рахмат сага Дүйшөн, сен бардык жакшылыгыңа мени унутпай жүргөнүңө рахмат. Жакшылыгыңа жүргөнүңө. Табыш жөндөмөсүнүн алгачкы мүчөсү ны, анын дагы 16 варианты бар. Үндүүлөр менен аяктаса ны, ну, ни, нү уланат. Мисалы, партаны, кинону, терезени, көчөнү. Жумшак үнсүздөр менен аяктаса ды, ду, ди, дүү, кызды, кулунду, жерди, жүзүмдү. Каткалаң үнсүздөр менен аяктаса ты, ту, ти, түү, бакытты, кушту, китепти, күрөктү. Экинчи, биринчи жактын таандык, жекелик таандык мүчөлөрү менен аяктаса ы, у, и, үү, ды мүчөлөр түшүп калып уланат. Мисалы, баламды, баламы деп. Мисалы, карып болуп кайран жен кир басты кызыл өңүмдү. Талыкшып жатпайын эке, таанысам боло балаңы. Сагынып ырдайм ар күнү, көтөрүп баккан апасы. Демек, апамы, апасы. Чыгыш жөндөмөсүнүн алгачкы мүчөсү дан, анын 12 варианты бар. Үндүүлөр жана жумшак үнсүздөр менен аяктаса дан, дон, ден, дөн. Каткалаң үнсүздөр менен аяктаса тан, тон, тен, төн. Биринчи, экинчи жекелик жана таандык уландысы менен аяктаса ан, он, эн, өн. Үчүнчү жактын ы, сы жана жалпы таандык ныкы мүчөлөрү менен аяктаса ан, он, эн, өн. Малынын, үйүнөн, керимдикинен. Теңири жардам кылбаса айрылам бүтүн эркимен деген ырда эркимен. Актаңдай кызыл тилиңен алтынды сөздөр чыкчу эле тилиңен. Демек достор, келерки сабакта биз Зататооштун жазылуу эрежесине, орфографиясына токтолобуз. Келерки сабакта жолукканга чейин саламатта калыңыздар.